Саламатсыздарбы, Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү. Чолпон атадагы Алато эс алуу үйү үй бүлөлүк башкаруунун туткунунда калды. Мындай билдирүү менен эс алуу жайдын кызматкерлери Нурпресске кайрылды. Алардын айтымында Алатонун директору Нарымбек Кызайбеков 2008 жылдан бери тууган урук кудагыйдан бери ишке алып, тамырын кенен жайып алган. Кызы Күмүшай Абдыкадырова каттоо бөлүмүнүн менеджери, уулунун кайнагасы каттоо бөлүмүнүн администратору, кудачасы дагы ошол бөлүмдө, мындан тышкары уулу камсыздоо бөлүмүндө. Кудагыйы дарыгер, бир тууган агасынын кызы ашкананын зал башкаруучусу болуп иштейт. Кыскасы, маанилүү орундарда уул кызы гана эмес, кудагыйга чейин отурат. Тууган уруктар жана куда сөөк кызматкерлерден башкаларга күң мамиле кылып, сөгүп сагары дагы айтылууда. Бул боюнча аудио дагы бар экен. Я скажу. Өзү директор болуп иштейт. Бул федерация профсоюза Кыргызстан караштуу. Кызын ошол Алато эс алуу үйүнө өзүнүн Абдыкадырова Күмүшай Нарымбековна, кызы менеджер болуп иштейт регистратурада, каттоо бөлүмүндө. Баласы азыркы учурда 2022 жылы камсыздоо снабженец. Ошондой эле ошол эле каттоо бөлүмүндө регистратурада Арстакиев Мерлан, директордун улуу баласынын бир тууган кайнагасы иштейт. Арстакиев Мерлан администратор болуп, кудагыйы Эшембекова Нуржан Асановна врач болуп иштейт. Анан ошондой эле регистратурада бардык өзүнүн туугандары иштейт. Ошо Мерландын аялы бардыгы иштейт. Эми анан зал bizde столовая бар, ашкана. Ашканада зал башкаруучу болуп, бир тууган агасынын кызы Эсентурова Айнура иштейт. Негизи бардык негизги жерлерди ключевые места деп коет. Бардык жерлерде өзүнүн гана жакын туугандары үй бүлөлүк кылам болду. Үй бүлөлүк башкаруу кыскасындачы. Муну менен катар Кызайбековдун дипломунун жасалма экени айтылууда. Бул факты дагы аныкталып, Бишкектин Ленин райондук соту дипломун жараксыз деп тапкан. Бирок жасалма документ колдонуу боюнча укуктук баа берилген эмес. Жогорудагы фактылар жана финансылык махинациялар боюнча эс алуу үйүнүн айрым кызматкерлери тармактык органдарга кайрылышкан. Башкы прокурор Көлдөн эл менен жолуккан учурда Алато эс алуу үйүндөгү баш аламандык боюнча маалымат берилип, ага ылайык Ысык Көл райондук прокуратура ишти райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырат. ИИБтин тергөөчүсү аудит жүргүзүү үчүн Шумкар жеке менчик компаниясын жалдайт. Бул жерден дагы эбин тапкан эки жейт болгон сындуу. Всю информацию о махинациях Кызайбекова Нарымбека Абдыкадыровича. Потом я смотрю, он стал вообще по-другому ко мне относиться. Этот аудитор начал там избегать меня. Взяли мой кабинет, опечатали. Директор там ходит, именно только мой кабинет опечатали. И начали делать проверку. Потом я уже засомневалась и сразу опять повторно написала письмо 18 января Злушеву опять, генеральному прокурору. Башкы прокуратурадан Ысык Көл облустук прокуратурага өткөрүп берет. Бирок кайра эле иш айланып келип, райондук ички иштер бөлүмүнө келип түшөт. Учурда экинчи аудит жүргүзүлүүдө. Азыр туура эмес иштерди жасады деген директор Кызайбеков менен прокуратурага арыз жазган башкы бухгалтер убактылуу иштен четтетилди. Муну Нурпресске Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчиси Улан Тумаков билдирди. Анын айтымында үй бүлөсү жерге жейге пансионатта иштери аныкталганын, финансылык махинациялардын башы кылыйып чыга баштаганын жана директор ишти оң жагына чечүү үчүн тааныш тунуштарды салып баштаганын билдирди. Бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүрүп атат. Ал биздин текшерүү иштерди улуттук коопсуздук кызматы, ошондой эле башкы прокуратура, анан Ички иштер министрлигинин жактагы жанагы РОВД деп коебузго, ошолордун көзөмөлүндө турат. Жакын арада кыскасы биз жанагы текшерүү иштерин баарын аягына чыгарганда, бул баягы тергөөчүнүн токтомунун негизинде жүрүп атат да бул иштерчи. Ошону чыгаргандан кийин биз баардык материалдарды башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук кызматына жана ошондой эле Ички иштер министрлигине өткөрүп беребиз. Наразылыктардын айткан фактылары такталып жатат. Алар айтып атат, баягы үй бүлөлүк башкарууга айланды. Туура, бар. Такталды ушул маалыматтар? Такталып атат четинен. Аягына чыга элекпиз, ачыгын айтайын. Азыр биз иштин 30%ын аткардык, да 70% турат. Текшерип
акча боюнча мыйзамсыз жүгүртүүлөр болгон деген дагы маалыматтарды айтышты. Бул жактары да азыр такталып жатабы же бул жака жеткиликтүү? Биз сымылда дегенде эле биринчи баракты ачканда эле ошо тамак ашта болот да, калькуляция деп коет. Ошол тарапта мындай баягы башы көрүндү десек болот да. Айсбергдин башы көрүндү. Мен түйүнө чыга элекпиз. Аны эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Баардык маалыматты далилсиз айта албайбыз. Аягына чыккандан кийин баардыгын биз айтып бергенге даярбыз да. Ачык түрдө дагы, кагаз түрүндө дагы, жанагы органдарга бергенге дагы. Кепилдик бере аласызбы? Бармак бастым, көз кыстым болуп, ал киши тааныштарын салып, робуда кисмишти бар деп атат. Бүгүнкү күндө мен ачыгын эле айтайын, жашырбайм. Сиздерге бүгүнкү күндө тааныш билиштерин салып атат. Ошол эле тааныш билиштер жогорку кеңеш тарабынан, бүгүнкү депутаттар тарабынан, мурдагы иштеп кеткен депутаттар тарабынан, министрликтер тарабынан болуп атат. Бирок мына ачыгын эле айтайын, эч кимисине дагы көңүл бурбастан мыйзамды жогору коюп, мыйзам чегинде иштеп атат. Нарымбек Кызайбеков менен байланышканыбызда балдарын урук тууганын куда сөөгүн жумушка алганын ачык моюнга албаса дагы жобо уставка таяды. Устав положениеда ким бар биздечи? Мен только зам директор менен главный бухгалтерди жумушка ала албайм. Зам директор менен калган полномочия частный собственность болгондо мен каалаган кишилерди алам. Бирок бул сиздин частный эмес да, бул федерацияга карайт да, профессия. Ооба, там жазылып турбайбы? А меники горничный болуп иштешет, простой кишилер болуп иштейт, алар бухгалтер болуп иштебейт да менин эмелерим, туугандарым. Каттоо бөлүмүндө отурат деп атат, снабженец деп атат. Куда болуп атат? Эми алар айтып берет, мен билем ким жасап атканын, муну баары айтып берет. Бул жөнүндө болбогон маалыматты деле мени жеш үчүн, эметиш үчүн мени айтып беришет болгондар. Фамилия менен Кызайбеков экенди. Или менин балам экен, или менин кызым, мен Чолпонтан менен райондо жарым туугандарым көп меники ал. Уру деп коет, бир уру деп коет. Анан да финансыга жооп бербейм деди. Бирок юридикалык билими жок адамдарга деле мекеменин, уюмдун финансы жагына башкы эсепчиден мурда жетекчи баш оту менен жооп берери белгилүү. Финансы жагына бухгалтер жооп берет, мен жооп бербеймин. Нурпресс эки тараптын тең пикирин ортого салды. Бул маселе боюнча кабыл алынган чечимдер укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүү иштеринин жыйынтыктары боюнча маалыматтарды берип турмакчыбыз. Депутаттык комиссия Кумтөрдө алтын уурдалган факты такталбаганын билдирди. Комиссиянын төрагасы Арсланбек Малиев алтынды уурдоо фактысы аныкталбаганын белгиледи. Анын айтымында Кумтөр Gold Company Кыргыз алтын жана Улуттук банк тарабынан баалуу металлдын көлөмү, сапаты жана баасы боюнча маалыматтарды бурмалоо фактысы катталган жок. Былтыр жаз айларында Кумтөрдө өндүрүлгөн алтын Улуттук банк тарабынан чет өлкөгө сатылып жатканы айтылган. Буга статистикалык комитеттен 2021 жылы Улуттук банк 19,2 тонна алтында 1,1 миллиард долларга сатканын билдиргени негиз болгон. Бирок баалуу металл кайсы мамлекетке сатылганы ачык айтылган эмес. Бирок экспортко кеткен алтын эл аралык резервдеги металл экени белгилүү болгон. Депутаттык комиссия алтын уурдалган жок дегени менен Кумтөр Gold Company'нин мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк гендин акчасын оңго солго жумшаган айтылууда. Бөлтүрүк тарабынан мыйзам бузуулар болгон деп шик саналууда. Буга байланыштуу азыр ал тергөө абагында отурат. Теңиз Бөлтүрүк убактылуу жетекчи болуп турганда сыйлык катары 480,6 миң доллар алган. Бул каражаттын чети гана. Андан тышкары эс алууга, эмеректерге жана имараттын ижара акысына деп миллиондор чачылган. Бул эмне деген гана акча. Белгилей кетсек, Бөлтүрүк кызматта турганда коомчулук анын ишмердигине, каражатты сарамжалдуу пайдаланууга байланыштуу бир нече жолу маселе көтөргөн. Белгилей кетсек, Кумтөр Кыргызстанга өткөндөн берки ишмердүүлүгүнө байланыштуу 4 кылмыш иши тергелип жатат. Келтирилген зыян 1 миллиард 146 миллион сом деп эсептелген. Ысык көл районунун Сарой айылындагы Радуга Плюс пансионатынын пристанында сауна иштетилип келгени анык болду. Ушул жаңылыктарды карап отуруп, бизге сырттан душмандын кереги жок окшойт деген ой келет. Өзүбүзгө өзүбүз кыянаттык кылат экенбиз. Саройлуктар деле пристандагы саунаны кантип көргөн жок. Ошол өзү туулуп өскөн, суусун кечип чоңойгон кичи мекенин эпсиз булгап жаткандарга чара көрүү боюнча тиешелүү органдарга эмне үчүн кайрылган жок.
Пансионаттын жетекчиси го макул, ага акча түшүп турса болду. Ага Ысык көлдүн тазалыгы маанилүү эмес экен. Чоң Сарой айыл өкмөтүндөгүлөр кантип билген жок. Кыскасы, сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм. Ысык көл мага десең кир сууга айлансын деген мамиле уланууда. Былтыр ошол кездеги губернатор дагы сезондун алдында ар бир пансионатты текшерип чыктым деп пиар кылган. Бирок көп өтпөй эле көл жээгинде бууканалар буусун буркуратып иштеп аткан видеолор социалдык түйүндөргө байма-бай чыккан. Мына өз мекенибизге жасаган мамилебиз. Вице-премьер-министр Эдил Байсаловдун айдоочусуна 18 000 сом айып салынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына билдирди. Анын 15 000 сому жасалма номер жана 3 000 сому спорт ордосунун жанындагы жөө адамдар өтүүчү тротуар менен айдаган үчүн. Башкармалыктан билдиргендей, Форд Мондео үлгүсүндөгү унаага башка машинанын номеру тагылган. Эске салсак, буга чейин Бишкектеги спорт ордосунун жанындагы тротуар менен Эдил Байсаловдун унасы баратканы тартылган видео жарыяланган. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.